Assalamu alaikum, urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн Ордолу Ош шаарындагы Ош районунан сатыла турган батир көрсөтөбүз. 3 бөлмөлүү батир. Азыр Ош районунда Капитал ресторанынын базарчиктин алдында турабыз. Бул жерде мурда Evo заправкасы бар эле, азыр Партнер нефть заправкасы болуп калыптыр. Ушул Партнер нефть менен Капитал ресторанынын алдындагы чынар теректин ортосунан түз эле киресиздер, те маңдайдагы үйдүн 5-кабатында жайгашыптыр. Сиздер түз эле келесиздер. Азыркы заправканын жанындагы жол менен түз эле келгенде маңдайда көрүп турасыздар. Мына ушул Жим көчөсү 29-номурдагы жаңы 6 кабаттуу үй курулган. Коросунан киргенде эле, эшиктен киргенде сол тараптагы 1-подъездге кирип, анан 5-кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Биз подъездге кирип 5-кабатка тепкич менен көтөрүлүп чыктык. Тепкич аянты дагы аябай кенен экен. 5-кабатка чыкканда эле оң жактагы 16-батирге келесиздер. Сатыла турган 3 бөлмөлүү батир мына ушул. Ушул батирди сиздерге көрсөтүп берейин. Бул 5-кабатта жайгашкан. Дагы мындайга айланып 6-кабатка чыкса да болот экен. Жүрүңүздөр, анда ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү 16-батирди сиздерге көрсөтүп берейин. Көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Баштадык анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз сатыла турган батирге кирип келдик. Мына ушул батирди шашылыш сатууга коюп атат. Жалпы аянты 89 квадрат экен. 90 квадрат деп атап койсок да болот. Бүт документтери, техпаспорт, домовойлору бардыгы бар экен. Азыр сиздерге ушул батирди чекеден түшүндүрүп баяндап бермекчимин. Мисалы, мына биз азыр сырттан кирдик. Киргенде эле оң жакта автомат терилиптир. Анан домофону да бар экен. Киргенде эле бул коридор. Коридордун обою көрүп турасыздар, бүт ушул бордовый цветте полосатый обой менен ремонт болгон экен. Потолок натяжной, чекелери гипсокартон, люстралары дагы коридордуку илиниптир 2 жерге. Азыр эми бөлмөлөрдү бир чекеден тааныштырабыз. Мисалы, мына сырттан кирип келгенде төрдү оң жакты карай турган болсок, 2 канаттуу чоң эшик турат. Ушул эшиктен ичкери кире турган болсок, бул үйдүн батирдин эң чоң бөлмөсү. Залы конок бөлмөсү. Көрүп турасыздарбы? Бул кенен бөлмө. Туурасы 3 метр, узундугу 7 метр чыгат экен. Дуалдагы обойлору гүлдүү моюши жакшы обойлор экен. Потолоктору натяжной, люстралары илиниптир. Полу болсо жыгач пол экен. Бардык эле бөлмөнүкү жыгач пол, анан сырдалыптыр. Сол тарапка киргенде эле мына сол жагында атайын ушул жерге өлчөнүп, ченелип, жасалып коюлган шкаф бар экен. Кийим кечеги үчүн, окуу куралдары үчүн. Мына жеринде бир эшиги бар экен. Муну ачып ичкери кире турган болсок, бул жагы бүт ичкериде гардеробный. Кийим кече бардыгы ушу ичкериде турат экен. Аябай жакшы кылып жасап коюптур. Сонун көрдүңүздөр. Бул зал конок бөлмөсү. Кондиционер да коюп коюптур төргө. Бөлмөнүн терезеси түндүк тарабында жайгашыптыр. Бул жакта болсо оң жак төрдө эшиги турат. Бул эшиктен сыртка чыга турган болсок, кадимки ачык балкону. Мына 3 бурчтук формада жайгашкан балкону. Биз азыр бул тараптан базарчык жактан келдик. Ушул балконго чыгып дагы бул жакты кенен карап, байкап турса болот экен. Бул зал болду, конок бөлмөсү. Бул жагында шкафты көрдүңүздөр. Залга болсо ушундай диван, креслолорду коюп, бул жака мына отопление дагы киргизилген экен. Батареялары коюлуптур. Кышында отоплениясы аябай жакшы ысыйт дейт. Анткени Ош району өзү Ош ТЭЦке жакын болгондуктан жылуулук бул жерде өтө сонун. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Оң жактагы дагы бир бөлмөнү. Бул бөлмө спальный. Сырттан киргенде оң жактагы бөлмө болуп калат. Бул бөлмө детский, чакан бөлмө. Туурасы 2,5 метр, узундугу 5 метр чыгат. Мында ушу түндүк тарабында бир терезеси бар, астында отопление батареясы менен. Бүт төшөктөрү, жүктөрү, септери ушул жака жыйылыптыр. Патологы гипсокартон менен тегиз жасалып, люстра илинген, полуна болсо жыгач кагылып сырдалган. Бул детский бөлмө. Ал эми төрдө болсо 2 бөлмө бар. Оң жактагысы кухня, сол жактагысы спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мен биринчи спальняларды толук тааныштырып көрсөтөйүн, андан кийин калганын дагы көрсөтө беребиз. Бул бөлмө, сол жактагы төрдөгү бөлмө, бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ремонту жакшы болгон. Мына көрүп турасыздар. Киргенде эле сол жак атайын шкаф купе, төрүнө болсо көрүп турасыздар, күзгү комоту менен коюлуп, бул жака телевизор коюлган.
Bölмөнүн туурасы 3 метр чыгат, ал эми узундугу 4,5 метр чыгат. Бул бөлмөнүн спальныйдын терезеси дээрлик күн батыш жагына жакын жайгашкан. Бул жагы көрүп турасыздар. Күн батыш тарап. Сулайман тоо ушул жерден аябай жакшы көрүнөт. Ушул домдун арт тарабы бул жагы, оң жакта болсо бир окуу жай болчу эле. Сол жактары мына РГСУ, больница бар нарагыракта, детский, бала бакчалар бар, катар-катар жайгашкан. Бул бөлмөдө дагы көрүп турасыздар, отопление батареясы коюлуптур. Бөлмөнүн потологун тегиз жасап, 3 көздүү люстра илген экен. Бул спальня болду, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эми биз сиздерге оң жакка кирип кухнясын көрсөтөлү. Кухнясынын аянты дагы аябай кенен, моющий обойлор менен жасалган. Полу кадимкидей эле жыгач, сырдалган. Бөлмөнүн терезеси ушу Сулайман тоо тарапта турат. Астында отопление батареясы бар, жалюзилери тартылган. Оң жакта болсо көрүп турасыздар, ушундай акрил эмерек коюлган. Асты үстү өз-өзүнчө тартмай, сурмай, текчелери менен. Бул жерде мына идиш жуучу жайы, кошумча суу фильтри дагы коюлган экен. Бул жакта газ электропечка, үстүндө вытяжкасы менен. Газ азырынча кире эле экен, жакында ушу газ кирет дейт. Газ кирсе анда тем более жакшы болот. Патологу ушундай пластик каражаттарынан жасалып, люстра силинген экен. Чай ичүүчү орундугу ушул жерге кенен жасалган, коюлган. Ал эми эшигиден киргенде эле оң жакта болсо атайын ушундай холодильниктин орду бар. Бул жерге дагы ушу холодильникти башка жакка жайгаштырып, бул жерге да сплошной шкаф орнотуп койсо болчу да экен. Эми санузелдерин тааныштырып коелу. Мына сырттан кирип келип, бери келип, сол жактагы биринчи эшиктен кире турган болсок, бул жагы санузели, ваннасы. Мына көрүп турасыздар. Ванна, чоң ванна коюлган. Жуунуучу жайы, аристон, вытяжка, күзгү, раковина, кир жуучу машина, бүт баары кенен өз ордуларына проект боюнча коюлган. Полу дубалы бүт кафель. Бул жакта болсо чакан кладовкасы бар экен. Майда чүйдө бүт ушул жакка тизип койсо болот экен. Ичи кенен кладовка. Бул эшиктен кире турган болсок, бул жагы ажатканасы. Ажатканасы да көрүп турасыздар, полу дубалы бүт кафель, вытяжкалары коюлган, унитаз менен көрүп турасыздар, бул ажатканасы. Ушул батир 89 квадрат, тагыраагы 90 квадрат чыгат бул. Тоголоктоп айтканда, 3 бөлмөлүү батир шашылыш сатууга коюлуп атат. Отопление бар экен, көрдүңүздөр. Суу свет бардыгы киргизилген, кондиционер да бар. Эгер жаккан болсо, сиздер экрандагы телефон номерларга чалып, байланышып, ээси менен азыр келишишиңиздер керек. Эми Ош районундагы базарчикке, заправкага, медициналык борборлорго, мегакомго, вещевой рынокко бардыгына жакын туугандар. Жакса сүйлөшүңүздөр. Оштун эң жакшы жери Жим көчөсү. Ушул домдун 1-подъездинин 5-кабатында жайгашкан. Батирден туугандар, ички проектиси, ремонттору сиздерге жаккан болсо, анда келишесиздер, сүйлөшөсүздөр. Жакшылап бир келишим кылып, бир чечимге келесиздер. Батир баасы $80,000 кеми бар. Уктуңуздарбы? $80,000 кеми бар. Албетте айткан суммасын эмес. Бир аз түшүп берет, кемитип берет. Келишесиздер, сүйлөшөсүздөр. $80,000 кеми бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Проектси боюнча бул жакта санузел, ванна душу өзүнчө, ажатканасы өзүнчө. Кладовка дагы өзүнчө. Балкону дагы өзүнчө. Жакса сүйлөшүңүздөр, эртерээк аракет кылыңыздар, домофонда бар экен. 16-чы батир, 5-кабат. Жакса сүйлөшүңүздөр, эртерээк аракет кылыңыздар, коштошобуз. Аманчылыкта көрүшөлү.